достор. Бүгін 20 январь болып қалды ошо 2023 жыл. Өзіме практикама жумасына бір жолу ат мингенге киргизип отам. Азыркы учурда Жалал Абад областынын Жаңы Дыйканбы деген жеринде, Сузак районунун bir жеринде жүрөм. Табият өтө укмуш. Бул жака малдар жетпептир. Адамсымал малдарды айттым. Мусор жатканча. Табият таптаза. Баарыңарга ат мингенди сунуштайт элем. Анткени биринчиден бул биздин ден соолугубузга өтө пайда экен. Осанка, мисалы бели түз болот экен. Ошол себептен мурдагы ата бабаларыбыз энелерибиздин белдер тегиз тикке жүргөн экен да. Экинчиден азыркы учурда Кыргызстанда семиздер көбөйүп кетти, ич салгандар. Мен үчүн бул уят. Ошол себептен ошол ичти жок кылуунда эң бир жакшы себеп бул ат менен экен. Ат силкей берип курсагың чүрүп коет экен, мындай айткандачы. Үчүнчүдөн бул эркектик потенциал өтө пайдалуу экен. Практикамдан көрүп атам. Ошол себептен мурда ата бабаларыбыз 90 бай, 80 бай деген аттар коюлган экен да. Ошол себептен урматтуу кыргызстандыктар, биз ден соолукта болуш керекпиз. Эң биринчиден ден соолукта болгон учурда гана элибизге, жерибизге, динибизге пайдабызды тийгизе алабыз. Ошол себептен достор, ат мингиле, ден соолук өтө пайдалуу экен. Чоң рахмат.